Ош шаарындагы 7 муниципалдык аймакка убактылуу стационар бөлүмдөрүн ачуу аракетинин алкагында Манасат аймактык кеңешине 100 койкалуу стационар түзүлдү. Анын 50 оруну күндүзгү амбулатордук зона болсо, 50 койкасы түнү кайрылган бейтаптар үчүн. Жеке ишкер күнү-түнү кызмат көрсөткөн стационардагы дарыгерлердин 2 айлык акысын, тамак ашын жана өздүк коргонуу каражаты менен камсыздоону мойнуна алган. Ишкердин айтымында, мындай оор мезгилде элге жана мамлекетке көмөк көрсөтүү баарынан маанилүү. Анал жерде флор, бул жерде чүнгүндө сен өзүң ишен истеме бул арасында болушубойт, мерем ачып бул киши ачып кана бериши. Менин ишим эми тактап ушуну мисалы сразу азыр 1 айга чечебиз. 1 айга айлыгын баары жогун чечип, 5 кишиге бүгүн абетин, ушуну кайерге isteyecekler, ушуларды баарын мен организация этип туруп, фонд билдирип, кийин кыялга берип коем да, кийин мындай. Бул жалпы Кыргыз элине түшкөн апат. Бул жерде жапатырмак жашы карысты колдошубуз керек. 50 койкалуу, үстү жагында 50 койкалуу болуп атат. Бул жерде круглосуточный как скорый катары иштейт. Бар жок расходторун, уборщицанын, медайымдардын, санитаркалардын, врачтардын айлыктарын полный азыркы күндө 2 айга смета түзүп биз төлөп берген атабыз. И тамак ашын ичкен, жеп ичкендерин да полный биз ушул жерде полный өзүбүз обеспечить этип беребиз. Анан врачтардын келип кеткендерин да транспорт менен да биз өзүбүз камсыздап беребиз. Калк жыш жайгашкан аймактагы стационардын иштөө тартиби жана түзүлгөн шарты менен шаар мэри таанышты. Медициналык топ жана мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн дары-дармек менен тынымсыз камсыздоону башка дарыгерге эскертти. Элге жана жергиликтүү бийликке көмөк көрсөткөндүгү үчүн ишкерге ыраазычылык билдирди. Эпидемиологдордун маалыматы боюнча абал оорлошууда. Ага жараша бардык кырдаалга даяр болуу керектиги баса белгиленди. Шаардык штабта чечимдерди кабыл алып, бардык нерсени алдын алуу иштерин жасап атабыз да. Мына бүгүн мына өзүңүздөр көрүп алып атасыздар, күндүзгү стационарларды ачып аттык эле, бирок мени ойлонтуп аткан тез жардамды чакырып, анан алар келгиче жарандарыбыз кыйналып калып атат да. Анан чынын айтышыбыз керек, биз тез жардам унаалары дагы жетишсиз болуп атат. Мына шаарда норма боюнча 25 тез жардам иштей турган болсо, бүгүнкү күндө 10 техника гана иштеп атат. Анын дагы 4-7 талапка жооп бербеген техникаларда бузулуп кайра оңдоп дегендей. Бир гана 3 гана техникабыз талапка жооп берет. Бул боюнча биз дагы өкмөткө кайрылып атабыз, республикалык штабтан дагы сурандык. Шаардын борборундагы Достук жатаканасы дарыгерлер үчүн обсервацияга берилет. Имарат атайын кайрымдуулук фонд тарабынан 80 орунга даярдалды. Аймактык жайгашуусу дарылоого мүмкүн болбогондуктан таза зона катары пайдаланылат. Илдет менен күрөшкөн акалатчандар изоляциядан чыккан соң алгоритмге жараша ушул жерде көзөмөлдө болот. Жатаканада керектүү шарт түзүлүп, тамак ашы дагы каралууда. Дарыгерлерге же болсо оорулууларга деп бир место жаратып, шарт түзүп берели деп кайрылдык. Буюрса дарыгерлерди бир жумага жаткыруу бир пландалып атат. Буюрса тамак ашы менен эмне муктаждык болсо, буюрса чечип беребиз биздин демөөрчүлөрдүн жардамы менен буюрса. Макул, мына өзүңүз баардык балдарды тизмелеп Ал арада алгачкылардан болуп ыктыярчы катары жаш дарыгерлердин тобу түзүлдү. Акалатчандар бул мезгилге чейин көптөгөн клиникаларда алгачкы тажрыйбаларын топтогон. Өлкөдө вирусту жугузуп алган дарыгерлер көбөйүп, адистик көйгөй жаралып турат. Шаар башчысы ыктыярчы топту кабыл алып, элдин башындагы дарт менен күрөшүүдө биригүүгө чакырды. Ыктыярчылардын үзгүлтүксүз өздүк коргонуу каражаттары менен камсыздоону тапшырды. Алар бүгүн орунун очогуна кирип кетишет. Бүгүн мына силерди угуп экинчи жолу кубанып атам. Анан чоң ыраазычылык билдирем. Шаардын элинин атынан, шаардык мэриянын атынан ушундай оор кыйын мезгилдерде мына билим алып, элдин ден соолугу үчүн, саламаттыгы үчүн күрөшөм деп мына жакшы ниет менен окуп билим алып алдыңар да. Айгүл Бөжөкова ыктыярчы топтун катарында. Илдет күч алганда саламаттык сактоо мекемелеринде онлайн кеңешчи болуп эмгектенген. Учурда ординатуранын 2-чи жылын аяктоо алдында. Калк саламаттыгын жана кесиптик тажрыйбасын арттыруу максатында вирус менен күрөшүүнү чечкен. Келечектеги кесиптештерин дагы ыктыярчылар катарына кошулууга чакырат. Биз барыбыз бул жерде второй год ординаторбуз. Анан азыркы кырдаалды көрүп, барыбыз жыйналып өзүбүздүн желаниябыз менен, өз ыктыярыбыз менен келдик.
азыркы учурда бардыгыбыз ар кайсы больницада онлайн консультант болуп иштеп атканбыз. Бирок элдин состояниясын көрүп, өзүңүздөр деле билип атасыздар, оору аябай күчөйүп кетти. Андан баарыбыз чогулуп, ыктыярыбыз менен элге жардам берели деп келдик. Каладагы 7 санитардык карантиндик посттун ишмердүүлүгү күчөтүлдү. Илдеттин жайылышын токтотууга багытталган бир катар чектөөлөр киргизилген. Облус аралык каттам азырынча жүрүүдө. Абал мындан ары корчуса шаар жабылышы ыктымал. Бейтаптарды кабыл алууга 600дөн ашуун орун даярдалды. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Бұл жерге дистил врачтарын алып келіп қойдық. 2 дарыгер, 6 медайым. Толығымен өздері көзөмөлдөп, өздері ишин алып барат, келгендердің бардығын. Анан дары-дармектердің бардығын бердірдік, бирок ол дары-дармектерді жанагы көбүгөнө программа госгарантинин негизинде гана иш алып барсын деп айтып атабыз. Аптека ачылат, азыр мен айттым. Аптека тылоо менен сүйлөшүп атабыз, департамент лекарственного обеспечения. Аларда жетиштүү. Жакшы аптекаларды коюлат. Бардык даарылар менен да камсыздыла турган бир да кемчилик болуп жаткан. Аптекада ачып алып басым көтөрүп, даарылар издеген даарылар жок болсо, андай аптеканын баарынан жок жакшы. Сүйлөшүп коюп, жетиштүү болсун да. Департамент. Жерде азыр 50 койка болдубу? 50 койка. Керек болсо дагы Даяр, канча десеңиз даяр. Анда бир жакшы болуптур. Эмеде кышта отоплениясы кандай? Отоплениясы аябай жакшы. Жакшы. Эми Кудай сактасын. Биз азыр эң эмебиз бар күздө. Күздө Кудай сактасын, эми адамдар оорубасын, бирок күздө баягы ноябрда, сутта да көбөйүп деген божомолдор бар да эксперттер айткандай. Ошондо күзгүнүн да камын ошо көрүшүбүз керек. Анан кийин кайра болуп башка жака көчүп, азыр мына кышкынын камын жазда көрдүк го, азыртан суук күндө өзү эс калып калды. Значит, отоплениясы Газпромдагы жакшы отопление бар. Бул жер барып талапка жооп берет. Ошо тамак аш. Бул жалпы кыргыз элине түшкөн апат. Бул жерде жапа тырмак жашы карысты колдошубуз керек. Мен ушу бир башталгандан бери, бир айдан бери мэрияга өзүм айтып аттым эле, бир аш берейин. Бир 200 здания бар, Туван уруктун зданиясы бар, ушуларды кошуп туруп аш берейин деп жүрдүм эле. Ушу бир 2-3 күн болду. Ушул жерге бир аш дегенибизден ушуну организовать этип бердим. Эми бул жердеги азыр 50 койкалы, үстү жагында 50 койкалы болуп атат. Бул жерде круглосуточный как скорый катары иштейт. Бар жок расходторун, уборщицанын, медайымдардын, санитаркалардын, врачтардын айлыктарын полный азыркы күндө 2 айга смета түзүп биз төлөп берген атабыз. И тамак ашын ичкен, жеп ичкендерин да полный биз ушул жерде полный өзүбүз обеспечить этип беребиз. Анан врачтардын келип кеткендерин да транспорт менен да биз өзүбүз камсыздап беребиз. Ошо бир врач коюп берсеңиз, эми кыял билиши болот да. Жок, бирөөнү старший коюп берсе. Сизге ошол гана эмне керек болсо айтып берсиз. Мисалы, бирөөнү старший койсоңуз да ошо. Бирөөнү мындай деп коем, мен ойлойм да, бул жерде бирөөнү жоопкерчилик коюп, ошол ответственный болуш керек. Мисалы, келген мисалы кандай эмне болсо да мен ошолорго карап туруп, ошол заявка берсе, мисалы бүгүн 10 кишиге авет ужин жаткан нерсесин ушу киши калды. Ошондой болуш керек да. Сиз анда атыңызга? Умида. Мына ушул бардыгын эмне керек болсо бардыгын менен алды. Силердин тамак, айлык байлыгынан бери бар жоогун мен берем. Ошону биз заранее бүгүн эртең чечип алсак, ошол канча медаль точно эмени белгиледим. Кол жууган санитарка эмелердин бардыгын ушу жайда адамдар өзү бере турган. Макулбу ошондон эме келбесин, бирөө алды, бирөө албай калды. Ошондой нараазычылык болбосун. Макулбу ошол айылыңар сүйлөшүп, айылдашып карап туруп, тамагыңарды берип, мына имаратты берди, баардыгын шартты түзүп берди. Эмне дейбиз, мына рахмат. Жанагы мында оор кырдаал мезгилдерде чекеде карап турбай, сиздерге окшогон ишкерлер, элиме кызмат кылам дегендер бар экен, мына келип берип атасыздар. Көп адамдарды биз азыр карап турабыз. Чекеде турушат да, бирок алардын баардыгы мындай инсап берсин деп атабыз. Ошол жерге келип жардам берип, мына башынан болуп өзүңөр келип, кече классик
Sunrise өткөндө башында эле өзүңүз Бишкектен зона кылып мен барам ошол жерди алып пайдаланыңlar дедиңиз. Мына келип атасыз шартташууларга. Чоң рахмат шарттардын атынан, шарт мэриянын атынан бир гана Аллах разы болсун дейбиз да. Башка сөз жок. Элибиз ушул оорусуңуздон бүгүнкү ынтымакчылыкта жакшы чыгайлы. Акылатчыларга баардыгыңарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан баягы күндүзү больницага жатпайын барып бир укол алып алайын деп, же болбосо башка оору менен, ковид менен, пневмония ушундайлар көбөйүп атат. Ошон үчүн баягы жеңилдери келет силерге. Жакшы кабыл алып, жакшы сүйлөп, ушул жерде бир уколду берип, дарыны берип, жакшы мамиле кылып анан чыккыларына. Ошол күндө эми саат 8ден 8ге чейин деп атабыз. Анан буну дагы уже бергиле, кече наркыга уже келе башташты да. Чагы 24 оорулуу келди дейт, анын 6 оор экен, 6 госпитализацияга жаткызылды. Калгандарына жардам көрсөтүп кетирилди да. Азыр деле мына жер ушул жер ачылып элек деле келип атышат. Келиңиз жаталы деп айтып атышат экен, эми азыр ачылышын билип алсак анан жатасыңар деп. Эми баштагыла кийимдер эми жетиштүү, койгочу кийимдер бардыгы бар, дары-дармек бар. Медайымдар канча бар? Дары-дармектерин биз өзүбүз эметебиз. Анан коргоочу кийимдерине жардам берип атасызбы же ал жагында? Жок, по возможности жок, давай коргоочу кийимдерин мен алып берейин. Ушундай кылалы. Бир жолу ошолорду мен айтып Ошону айтам да. Айлыгын, коргоочу кийимдерин, тамак ашын толтуруп ошол жерде мен азыр отуруп туруп, бүгүн эртең канча күнгө анан калган дары-дармек мына жердеги пол жууган эми тазараак туруш керек да. Анан ал жерде хлор, эми бул жердечи мында сен өзүң билишет, истемде бул кулак арасында болушойт, мерем ачып бул киши ачып гана бериш керек. Менин ишим эми тактап ушуну мисалы сразу азыр 1 айга чечебиз. 1 айга айлыгын бар жогун чечип, 5 кишиге бүгүн абетин, ушунун кайер кесине жатат, ушуларды барып мен организация этип туруп, пол билдирип берип, кийин кыялга берип коём да, кийин мындай кылып. Сүйлөштүкпү, рахмат айтып, бар жакшы иштегиле. Силерге күч-кубат берсин, өзүңөр оорубагыла, өзүңөр сактагылагына. Силер керексиңер эми бизге. Баардыгыбыз караганыбыз силер, ошон үчүн Кудайым өзүңөрдү колдосун, өтө этият болуңуздар. Анан бул күндөр дагы өтөт Кудай кааласа. Силердин мына коомчулуктун ишеничи, милицияга болгон, медиктерге айрыкча силерге болгон ишенич аябай күчөдү. Ушундай мезгилдерде жакшы кызмат кылып бериңиздер. Анан биз дагы рахмат айта турган, жакшы сөз айта турган күндөрүбүз астыда Кудай берсе. Чогуу жеңилден ушундай да, жакшы деп бергиле. Анан мен кече саат 8де мындай болот. Жақсы. Ошол жерде болбосо ошо машиналар үстүягын качып коелу. Мен силерди өткөндө бияканда айттым да сизге. Ошол болбосо үстүягын качып. Неме токтотуп калдык, азыр убор көрсөтүп Onu aytıp şu. 50 штука. Tunkunun 50 tosunda 100 болот да, 100 болот. 50 аял берди. Түндөсү келип ошо кызды ошондой болуп. Жақсы, жақсы болду. Ошол достуй